Алайкуу өрөнүнүн жалпы 9-11 классынын бүтүрүүчүлөрү. Мына убакыт жетип алтын уюңардан талпынып, келечектин даңгыр жолуна кадам шилтеп турган мезгилдери келди. Алайкуунун чыгаан инсандары Сооронбай Жусуев, Акын Токтосарт, Абыт Ибраимов, Кадралы Коңкобаев, Осмон Акын Ибраимов сыяктуу агаларыбыз убагында билимдин, эмгектин, маданияттын күчү менен Алайкууну ааламга таңзалашкан. Сиздер дагы урматтуу жаштар, ушулдай агаларыбыздай билимдин күчү менен жаңы кесипке ээ болуп, азыркы замандын жаңы технологиясын өздөштүрүп, Алайкуу элин жерин ааламга таңзалагыла. Урматым менен Жогорку Кеңештин депутаты Токтошев Эмил Токтакунович. Congratulations on the end of a school year. And Алайкуунун кыздар силер мыктысыңар. Урматтуу мектеп бүтүрүүчүлөрү, Убакыт учкан куш демекчи, мына бүгүн сиздер мектеп босогосун аяктап, турмуштун кийинки жолуна аттанып отурасыздар. Сиздердин келечегиңиздер бүгүнкү тандап алган жолуңуздардын багытына жараша болот. Мына ошондуктан ар бириңиздерге ак жол каалайм. Келечек турмушуңуздарда эң бактылуу инсандардан болуңуздар. Сиздерге айтарым, билим байлыгын адам баласы өмүр бою толуктап туруусу абзел. Мына ошондо жалпы элибиздин турмуш тиричилигин жакшыртууга, өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүүгө, чыгармачылык жактардан кыргыз желегин желбиретип, намысын көтөрүүгө даяр болгон инсандардан болосуздар. Колуңуздарга алып жаткан күбөлүк, кылым картып келе жаткан кыргыздын аброюн көтөрүп, ата жолун улаган инсан дегенди билдирет. Кайда болбоңуздар, ар дайым ар намыздын туусун бийик кармаңыздар. Ошондой эле келечек муундарга билим берип тарбиялап өстүрүп жаткан мектептердин мугалимдер жааматына чоң ыраазычылык билдирүү менен жалпы иштерине ийгилик каалайм. Кыргыз элибизде билимдүү жаштар көбөйүп, кыргыз желеги бүт ааламда желбирей беришин каалайм. Сиздерди сыйлоо менен Урматбек Жусупов. Алайкуу өрөөнү боюнча жалпы эле 2020 жылдын бүтүрүүчүлөрүнө ысык салам. Буга чейин силер мектептеги мугалим ага эжелердин канатына калкаланып, алардын коргоосунда болуп келген болсоңор, эми мындан ары өзүңөр кадам шилтеп, өзүңөр чечим чыгарасыңар. Ошол таштаган ар бир кадамыңар ийгиликтүү болсун, жолуңар шыдыр болсун. Азыр эми биздин убактагыдай эмес, силердин мүмкүнчүлүгүңөр бар. Интернет деген нерсе бар. Интернет аркылуу отуруп алып, көп нерсени үйрөнүп, жада калса чет тилдерин да үйрөнүп чыксаңар болот. Билим турмушта силердин жолуңарды табууда бир булак болуп берет, жол көрсөткүч болуп берет. Ошондуктан билим алгыла. Билим эч качан эч жерде табада калтырбайт. Дагы ошондой эле кайсы бир кесиптин ээси болуп чыккыла. Бул кесиптин ээси болуп чыксаңар, келечекте турмушуңардан пайдалануу көрүп, кийинки жашоодо адашпай өз ордуңарды табууда чоң жардамчы болуп бере алат. Кесип тандоодо биринчи кезекте эмнеге көңүл буруш керек? Биринчи өзүңөрдүн жөндөмүңөргө, өзүңөрдүн каалооңорго, келечекте ошол кесип менен, ошол ишкердик менен мен жан дилим менен иштеп, жан дилим менен оокат кылып кете алам деген нерсеге биринчи көңүл буруш керек. Андан кийин коомдо ошол силер тандаган кесиптин зарылчылыгына көңүл буруш керек. Жок эле дегенде 40-50 жылда силер ошол кесип менен үй бүлөңөрдү, бала чакаңарды багып кете турган кесип болушу керек. Ошондуктан жолуңар байсалдуу болсун, кесип тандоодо да адашпаган болгула.
Силерге кааларым ушул алдыңарда турган даңгыр жолуңар ийгиликтүү, байсалдуу болсун, жолуңар ачык болсун. Баарыңарга ак жол. Кымбаттуу достор, орто мектепти бүтүрүүчүңөр менен чын дилден куттуктаймын. Албетте, жылдагыдай бүтүрүү кечелерин майрамдай албай бир аз маанайыңар чөгүп турушу мүмкүн, бирок бул мындай өкүнүчкө себеп болбошу керек. Анткени силерди алдыда далай майрамдар күтүп турат. Далай сонун кызыктар күтүп турат. Буюрса, силерден мурда бүткөн бүтүрүүчүлөрдөй эле жогорку окуу жайларына өтүп, өзүңөрдүн жөндөмүңөрдү сынап, зор билим алууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Кыргызстан болбосо мына чыгышы Жапония, Корея, Кытай, Сингапур, Малайзия, батышы Америка, Европа, же болбосо Түркия, Орусия сыяктуу мамлекеттердин жогорку окуу жайларында билим алып, ал жактан таалим тарбия алып, дүйнөнүн далай кызыктарын көрүп, үйрөнүү мүмкүнчүлүгү силерде дагы бар. Силердин дагы колуңардан келет. Албетте, бул өтө татаал сезилиши мүмкүн, балким оор сезилиши мүмкүн. Бирок акырындап баштап жасай берсе, кыбырай берсе, бул бир күн эле мүмкүнчүлүк ачыла турган нерселер. Колуңардан келип, мындай кол жете турган нерселер. Андыктан баардыгыңарга ушул заман менен кошо жүгүрүп, дүйнөдө силердей алдыңкы жаштар эмнени алып атса, ошолор менен чогуу алууга чакырамын. Коронавирус пандемиясы дүйнөдө заманбап илим менен шогулдангандар, технологияны мыкты өздөштүргөндөр, жалкоо эместер алдыга озоорун, кыйналбасын көрсөтүүдө силерди дагы мына ошол катарда болууга чакырам. Эгер кандайдыр бир суроо талаптарыңар же кандайдыр бир кеп кеңешке муктаждыгыңар болсо, мага түз байланышка чыга берсеңер да болот. Инстаграмдан, Фейсбуктан, Твиттерден Али Токтакунов деп издесеңер таба аласыңар. Мен силерге дайыма жардам берүүгө, багыт көрсөтүүгө дилгермин. Баардыгыңарга ийгиликтерди каалап, Али Токтакунов, Прага шаары. 2020 бүтүрүүчүлөрү, баарыңарды окууну ийгиликтүү аяктап атышыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ойлогон оюңардын баардыгы орундалсын, өзүңөр каалаган кесиптин ээси болгула. Терең урматым менен, мен Тимурлан. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу менен досторум, баарыңыздарды бүтүрүү кечеси менен куттуктайм. Бүтүрүү кечеси салтанаттуу түрдө өтпөй калды деп кабатырланбаңыздар. Сиздердин астыңызда дагы далай салтанаттуу кечелер, далай бийиктиктер, далай жакшы күндөр турат. Азыр абдан бир жоопкерчиликтүү учурда турасыздар. Кандай кесипти тандаймын, кайсыл багытты тандаймын деп. Мен баарыңыздарга өзүңүздөрдүн ордуңуздарды, өзүңүздөрдүн кесибиңиздерди адашпай тандооңуздарды каалайт элем. Жана кайсыл кесипти тандаган болсоңуз дагы ошонун чыныгы адиси болуп чыгышыңыздарды каалайт элем. Адам өзү максатына жетүү үчүн максатты туура коюш керек, анан ошого жеткенге аракет кылып билим алыш керек. Анан ар дайым өзүнүн үстүнөн иштеп, тынбай изденип туруш керек. Экинчи тарабы болсо, өзүңүзгө жакшы устат тандап алыңыз. Мындай жатканда, жакшы адамдардын артынан жүрүңүз. Ошондо ийгилик сиздин колуңузда болот. Баары сизден көз каранды. Эгерде сиз жогоруда айткандай изденип турсаңыз, ар дайым билим алган болсоңуз, анда алам алаканга салгандай эле кичинекей. Баары сиздин колуңузда. Эң башкысы өзүңүзгө ишениңиз, анан өжөр болуңуз. Куттуктайм. Эң сонун, эң бир толкунданткан сезимди жашаган, эң бир маанилүү, ушундай бир сонун учур. Мен кайрадан кошулуп сиздер менен чогуу бүтүп аткандай сезип атам, өзүмдү ушул сөздөрдү сүйлөп атам. Баарыңыздарды куттуктайм. Бийик учуңуздар. Саламатсыңарбы алайкуулук бүтүрүүчүлөр.
Баарыңарды 2020 жыл бүтүрүү жылыңар менен куттуктайм. Эми мектептен босогусун аттап, өзүңөрдүн чыныгы жашооңорго баштап атасыңар. Көбүнчөңөр жогорку окуу жайларда окуйсуңар, көбүнчөңөр балким ишке киресиңер, көбүнчөңөр чет өлкөгө чыгасыңар. Мунун баары эми келечекте көрүлөт, бирок бир эле айта турган нерсем, кандай кыялыңар болсо, кыялыңарды оюңарда кармагыла. Анткени бүт кыялдар орундалат. Менин жашоомдо канчалаган кыялдан орундалды, ошого мен да ишенем, сиздердин да кыялыңыз орундалат. Анда эмесе баарыңыздарга ак жол. Максат Муктаров, эл аралык коуч. Жашаңыздар. Салам достор, кандайсыңар? Иштериңер жакшыбы? Урматтуу биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, майрамыңар менен чын дилимден куттуктаймын. Ар дайым аман болгула. Кандай гана максатты койбогула, ал максатыңарга сөзсүз түрдө жетишиңерди каалайм. Алдыда боло турган жалпы республикалык тестирлөөңөргө ийгилик, ушундай кайраттуу, ыймандуу, билимдүү кыздарды тарбиялаган ата-энеңерге таазим. Мен силерди абдан жакшы көрөм. Жана дагы окууларыңарга, алдыңкы иштериңерге, максаттарыңарга албан ийгилик каалайм. Урматтуу Кыргызстандын жакшынакай жаш бүтүрүүчүлөрү жана анын ичиндеги менин сүйүктүү жердештерим, Алайкуу өрөөнүндөгү өскөн жакшынакай бүтүрүүчү досторум. Мына бүгүн сиздердин бүтүрүүчү майрамыңыздар келип кубанып турасыздар. Ошон үчүн мен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жолуңуздар шыдыр болсун. Канатыңыздар алыстарга уча берсин. Урматтуу менен эл барчын Калилова. Thank you.